Медербек Абдыкалыкович, саламатсызбы? Биринчиден, Кыргыз футбол союзунун президенттик кызматынан кетүүңүз бул эмоционалдуу чечим эмеспи? Жок, эмоционалдуу чечим эмес. Эмне дегенде буну кеңешип, жыйынтык чыгардым өзүм. Бир жана эмне дегенде көп жылдан бери өзүңүздөр билесиз, мен катчылыкта да иштеп, акыркы 2 жыл президент катарында иштеп көрдүм. Азыркы заманга талабына жараша дегендей, жаңыча ой жүгүртүү менен тажрыйбалуу дегендей, баягы жаңы көз караштагы кишилер келип, бизге да жаңылык киргизиш керек болуп атат. Ошонун кыргыз футболунун келечеги үчүн биз ойлодум, что жаңыланышыбыз керек. Жаңы жетекчилер, жаңы команда келип, дагы жаңы дем күч берип, бизге жаңы футболду жогорку деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Сиздин оюңузча, Азия кубогунда Кыргыз курамасынын тайпадан чыкпай калышынын себеби эмнеде? Биринчиден себеби биз жаңы машыктыруучуну билесиздер алып келдик. Жаңы машыктыруучуну алып келгенден кийин анга жаңы чоң максаттарды койгонбуз. Андан бир максаттын биринчи негизги себеби бул жаңы муун, жаңы команданы түзүү, келечекте команданы түптөө. Ошону ойлойм, биринчи эң негизги себептердин бири муун алмашып жатат. Экинчиси, биздин курамадагы эң өзөгүн түзгөн негизги оюнчуларыбыздын жаракат алышы. Анан ошол турнир алдында, анан турнир учурунда. Ошол биздин негизги оюнчуларыбыздын жоктугунан айынан курамада бир аз аксап калдык. Кураманын башкы машыктыруучусу Таркович өз ишин улантабы? Бүгүн аткаруу комитетинде жыйында биз ойлонуп чечим кабыл алып жатып, ал киши 30-июнга чейин биз менен келишими бар биринчиден. Экинчиден, ал кишинин алдында дагы 4 оюн негизги тандалма дүйнөлүк чемпионатка оюндар турат. Ошол чечүүчү оюндарды өткөрүш керек. Ошол оюндардан кийин анын чечим кабыл алабыз. Сиз баштаган долбоорлордун тагдыры кандай болот? Сиз кетсеңиз алар уланабы? Мен азыркы биз аткаруу комитети негизинен биздин команда менен баштаган баардык долбоорлор ишке ашат. Кудай буйрса анын баарын баштап, каражат жагында чечип бергенбиз. Аткаруу комитет жагынан чечимдер толук колго алынып, секретариатка, катчылыкка түшүрүлгөн, тиешелүү органдар, тиешелүү адистер иштеп атат. Кудай буйрса, быйыл 2 биздин футбол борборубузда Ошто жана Бишкекте оюн талаалары алмаштырылат. Андан тышкары жаңы офистин жаныбызга заманбап спорт сарайын курган турабыз. Аны баштадык, тендер өткөрүлүп, ишке ашкан. Буларды Кудай буйрса өзүнүн убактысы менен, графиги менен иштер ишке аша берет. Сиз футбол тармагына биротоло кетип жатасызбы же кандайдыр бир деңгээлде мындан арыда өз салымыңызды кошуп турасызбы? Анткени сиздин тажрыйбаңыз чоң футболдо, анан футболдун көйгөйлөрүн да, чечүү жолдорун да билесиз. Футбол тармагында калам. Эмне дегенде ушул футболго арнап өзүбүздү ушунча жыл чоңоюп футбол менен футболдун ичинде чоңоюп өсүп келдик. Катарда футболчудан президенттик кызматка чейин жетип иштеп, ушунча футбол аркылуу мен ушунча даражага жеткенмин. Ошон үчүн ойлойм, футбол үчүн мен дагы деле кызмат кыламын, жардам беремин. Жаңы командага дагы, Кудай буйрса, биздин футбол үй бүлөсүнө да. Сиздин оюңуз боюнча ордуңузга ким келиши керек жана ал кандай сапаттарга ээ болушу керек? Мен ойлойм, биринчиден тажрыйбасы болуш керек, жетекчи катары. Баягы менеджмент, азыркы тилде айтканда менеджер болуш керек. Бүгүнкү замандын талабына ылайык ой жүгүртүү, ошол чечимдерди кабыл алып, футболго туура жана ошо ийгилик жарататын чечимдерди кабыл алып туруп, анан коркпош керек. Ушул жүктү команда менен жаңы түптөп туруп, биздин футбол үй бүлөсү менен алдыга жылдырган аракет кылыш керек. Анын негизинен ойлойм, биринчиден бардык тараптан, ар тараптан мүмкүнчүлүгү бар киши болуш керек. Ушу сөзүбүздүн аягында футбол сүйүүчүлөрүнө эмне дейт элеңиз? Футбол сүйүүчүлөрүнө биринчиден терең ыраазычылык билдирем. Күйөрмандарга, кыргыз элибизге, биздин президентибизге, акыркы мына
2 жылда чоң колдоо көрсөтүп бизге көмөктөшүп каржы буланын чечип берип көптөн долбоорлорубузду колго алып ишке ашырып жардам көрсөттү өкмөткө. Андан тышкары биздин футбол үй бүлөсүндө машыктыруучуларга, калыстарга, футболчуларга, ардагерлерге, деги эле биздин катчылыктагы адистерге, кесиптештериме, ошо аткаруу комитетине баарына терең мырзачылык билдирем. Бул футбол, биринчиден спорт, бир күнү утулабыз, бир күнү утабыз, ийгиликке жетебиз. Ошон үчүн дайыма чөкпөш керек, ишениш керек. Кудай буйрса, биздин футболдун келечеги алдыда. Мен ишенем, мына корама командада дагы балдар өсүп келе жатат. Ошол балдардын аркылуу биз дүйнөлүк чемпионатка, биз өзүнүн баягы бир өлкө, бир кыял деп алдыбызга максат коюп иштегенбиз. Ойлойм, ошол кыялдарыбыз орундалат, ийгиликке жетебиз и чогуу жеңишти майрамдайбыз. Сиздин биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ийгилик. Рахмат сиздерге.